басымынын жогорулашы кан тамырлардын тарайып кетишинен пайда болот. Аны убагында текшертип, дарыгер айткан талаптарды аткарсаңыз, ден соолугуңузга кооптуулук жаралбайт. Өзү 240 менен жатчумун. Анан мына биринчисинде ошо өзгөндө өзүндө жаттым. 3 күндөн кийин көзүм ачкан экенмин. Анан 6 айдан кийин дарыланасың дешкен. Кийин да экинчи жолу жаттым, анда да оор келгенмин. Баш оорум да калып калды. Мына дем алуум жакшы болуп калды. Мына жакшы, рахмат. Эгер кан басымыңыз 160га 70 болуп жатса, бул жогору болуп эсептелет. 120га 100 болушу да мүмкүн. Мында кан басымдын астыңкы көрсөткүчү жогору болгондуктан бул дагы жогору кан басымга кирет. Неге жашартат деген десек, бул барган сайын азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Гиподинамия, кыймыл аракеттин аздыгы, ошол оорган бейтаптар майлуу, туздуу тамактарды көп жешет, например, мисал алсак. Вот ошонун себебинен жашарып кетип атат. Илгери бул оору только 50-60 жаштан үйдө болчу эле, азыр одан дагы ылдый болуп, например, 35 жашта, 40 жашта кээде кездешип калып атат. Ар бир адамдын кан басымы ар кандай болот. Айтсак, жаш жигиттин кан басымы 90га 60 болсо, 60 жаштагы кишинин кан басымы 140га 80 болушу мүмкүн. Бул кан басым сиздин ден соолугуңузга олуттуу таасир бербесе, башыңыз оорубаса, анда эч кандай дары-дармек зарыл эмес. Ал эми идеалдуу кан басым 120га 80ден төмөнкүсү эсептелет. Ошо майлуу туздуу тамактарды азыраак жеп, кыймыл аракетти көбүрөөк жасап, эң основной биринчи неме ушул. Кыймыл аракетти көбөйтүш керек и диета. Адамдагы кан басымынын жогору болуусу бул өнөкөт оору. Бир дары же дарылоонун бир курсу менен эле жок болуп кетпейт. Жогорудагы айтылган эрежелерди сактаса, кан басымы төмөндөп, адам жакшы жүрүшү мүмкүн. Бирок булардын бирин эле сактабай, режим бузула турган болсо, кайра көтөрүлүп кетүү коркунучу бар. Ошол себептен мындай бейтаптар жылына бир жолу дарыгерге барып көрүнүп туруусу керек.